Ошто жер астынан үстүнөн унаалар жана жөө жүргүнчүлөр өтүүчү өтмөктү курууга даярдыктар башталды. Өтмөк каладагы унаа тыгыны курч болгон Ысакбек Монуев, Аскар Шакиров жана Айбек Алимжанов көчөлөрүнүн кесишине салынат. Мындан сырткары аталган көчөлөр оңдоп түзөдөн өтөт. Бул Ош шаарында жасалуучу негизги ири долбоорлордун бири. Жалпы подпорный стенасына кошкондо туннель болот. Туннелдин өзүнүн узундугу 50-60 метр болот. Жер астынан кирген мына Масалиев жака келип турган унаалар мына жер астынан менен түзүлө кирип атат дагы. Могул Шакиров жака бурула тургандар баардыгына тегеректин үстү менен тегеренип бул жака өтүшөт. Эң жакшы жери мына могул Масалиевден чыкканда могул жерден пробка болот го. Булар эми мына жолдун туннелдин асты менен түзүлө Обул больница жака чыгып кете берет. Ал эми могул оң жака бурулчулар светофор күтөт азыр. Эми мындан кийин светофор күтпөйт. Мына бул жактан чыгат да оң жактан чыккычылар токтоосуз 24 саат 7 дегендей могул жака бурулуп берет. Учурда долбоор бүтө элек, бирок жолго чыгып кеткен курулуштарды бузуу иштери башталган. Анда кызыл сызыктын чегинен чыгып кеткен 13 объект аныкталган. Ал эми 2 деңгээлдүү өтмөктүн курулушу жаз айларында башталары күтүлүүдө. Ага бул жолду 200 миллиондон ашуун каражаты керектелет. Анткени менен азырынча каржы булагы так аныктала элек. Эми азыр биз монча каражат деп жана проект бүттү, бирок жана сметалар чыгып чыкты. Биз айтып койгон туура эмес. Бул жерде ачыгы бир топ 200 миллиондон ашыгача каражат кетет бул жергечи. Эми муну жергиликтүү бюджеттен каржылайбыз деп жатабыз. Андан сырткары курулуш иштерине биз ушундай куруучу компанияга талап коебуз. Бул жерге 2 смена иштей турган куруучу строителер болуш керек. Анткени бул жер шаардын ортосу, бир күнүзгө 8 саат иштеп, андан кийин кечкурун кетип калганга бул жерге болбойт. Бул жерде 24 саат иш болуш керек. Ошондой шартта биз куруучу компанияны тандайбыз буюрса, жумушту канчалык тез бүтүрүү жагын биз сөзсүз карайбыз. 2 деңгээлдүү өтмөк шаардагы негизги көчөлөрдөгү унаа тыгынын жоюуга багытталган. Аталган көчө шаардын кире бериши болгондуктан унаа агымы көп. Мында күнүнө аймактардан калага 200 миңден ашуун машина кирип чыгат. Бул жагдайда жол кырсыктары да тынымсыз катталып турат. Бул жерге азыр элдер көбүнчө ушул өзүңүздөр белгилегендей шаарга кирген айдоочулар ошол бир эле жерден киргенди билет экен да. Андан сырткары мына кошумча Тыдан келген жол ишке ашса, ошондо дагы бир аз азаят. Андан сырткары кызматкерлер күнүгө ал жерде 5тен 6дан кызматкерлер бар. Ошол Аскар Шакиров жана Монуя көчөсүндө эле 6 кызматкер кызмат өтөйт. Андан сырткары ошол оорукананын жанында 3 кызматкер кызмат. Бул деген эгер ошол өтмөк курулса, жер асты жолдор курулса, кызматкерлердин туруусу азаят. Анан элдер дагы коопсуздугу кеңири өткөнгө болот да. Унаа тыгындан улам жүргүнчүлөр сааттап күтүп, нараазычылыктар байма-бай айтылып келет. Айрыкча кечке маал унаалардын узун кезеги пайда болот. Элге дагы мана шоферлорго дагы машиналар көп да аябай. Карабай өтүшөт азыркы жаштар. Жаштар машинаны тез айдашат. Жакшы болмок эгер кылса. Пробка же ошо жер асты жол же болсо аркадан өтмөш керек болсун. Ооба, жарым саат 20 мүнөт тез өтсөк болсо пробка маалында 40 мүнөткө чозулат. Эми кыйла жеңилдик болот, ооба, мына тыгында мост курулду го немедеги айлампа. Ал жерде билинди уже жакшы эле. Азыр мына жерге деле жасаса жакшы эле болот. Пробканы албетте азайтат да. Бул өтө жакшы долбоор болуп атат. Мисалы үчүн шаардын ичинде пробканы создавать эткен ушу светофорлор. Алдынан үстүнөн өткөн мосттор болсо абдан жакшы болот. Анан мына шаардын ичиндеги пробканы жоюштун дагы бир немеси бар. Жолду кеңейтиш керек. Эми мына көрүп атасыңар, кандай саат 12лерде уже пробка болот. Түштөн кийин 4төрдө уже 6-7 чейин пробка. Эми өтмөк куруп койсо жакшы эле болот. Караңдар, муну көрүп атасыңар өзүңөр. Adamlar hazır misafir düşünmeden sala verir hazır. Şoförde kıyınaydı, o yağı pırap kolat, bu yağı yağı o yağı yağı Ek turu o şu asma kopurağı sığar kana jakşıda. Буга чейин 2 деңгээлдүү өтмөктүн курулушу жана андан сырткары 2 айланма жөө өтмөктүн эскиздери коомдук талкууга чыгарылган. Бирок бул жылы бир гана өтмөктү куруу пландалган. Ага чейин Ош мэриясы унаа тыгындарын азайтууну көздөп, айланма асма жөө өтмөк курган. Ал оң натыйжасын бергени белгиленген. Эске салсак, Ош шаарында жалпы 105 миңден ашуун унаа бар.
Алмагүл Эркебагызы, Шахрух Эминжанов, Ош ТВ.